Keda apalar özleri ele kele beredi. Как будто келинine акырет керек эместей, sen uydu кара, sen başka akıl деп. Mana ошол жүр кызым үйрөн, келиним үйрөн деп, келиндерди, кыздарды, неберелерди кошо алып келишибиз керек. Бүгүн жана келиндерге шеф болгон адам катары, кожоюн болгон адам катары, сен тирилигиңди кыл, уюңду кыл, сүтүңдү саа деп коюп, өзүңүздөр келип окуйсуздар, бирок илим бул андай нерсе эмес. Илим, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi. Өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөйүнчө ыймандуу боло албайсыңар дейт. Илимден максат адамдарга жакшылык алып келүү, адамдардын деңгээлин көтөрүү. Бирок кээде биз жанакы өзүм өлбөйүн деген маселе бул биздин исламчылыкка, мусулманчылыкка туура келбейт. Ошондуктан айтарым, жамаатыңыздарды көбөйтсөңүздөр, башка жыйындарда, башка чогулуштарда адамдар толтура. Башка чогулуштарда өтө активный. Кээде медреседеги сабакка жумасына бир жолу, эки жолу келип, кээде келбей калган апалар, бирок жума сайынкы жана чорник кассасында, отурушунда, ашында эч калбайт. Бүт жана бир жумалык план ошого карап пландайт. Среда күнгө бир жака чакырсаң, жок среда күнгө эмес, четверикке чакыргын, среда мен бул жакта, достор мен, чорник кассам бар, ашым бар, дагы бир демен бар деп не. Мына ошол жыйнаш, кошуналар менен өзүнчө, аусундар менен өзүнчө, мечиттеги жамааттагылар өзүнчө болуп алдыңыздарбы? Аял заты урмат көрө турган, сый көрө турган затсыздар, бирок ошол чеги менен. Аял заты башыбызга, төбөбүзгө, бейиш таманыңарда, бирок ошол эмне жана орду болуш керек. Кээде ошол жанакы өзүм билен башка же болбосо ушунча балдар чоңойт башка кылдым деп алып, жана мен жана жогоруда айттым, ансыз да 30 жылыбызды, 40 жылыбызды пропускать эттик. Эми калганын бир аз шарияттын эрежесинде калууна салалы. Өзүбүз билгендей эле баса бербейли апалар. Өзүбүз билген жолдо басып ушул күнгө келдик. 2022 жыл болду өзүбүз каалаганды кылып олтуруп. Келгиле эми 2023-24, 25ке барабызбы, барбайбызбы? Бизден кыйындар, бизден жакшылар, бизден илимдүүлөр, бизден Кудайга сүйкүмдүүлөр дүйнө менен кошо айтышып кетти. Демек, өмүр кыска экен, өлүм хак экен, качан келери белгисиз болгон учурда ар бир кыймыл аракетибизди мына ошол эмне Аллах көрүп турат, билип турат, Кудайга жагабы жакпайбы деген таразага бир тартышыбыз керек. Азирет Умар радиаллаху таала анху айткандай, хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңөрдөн өзүңөр эсеп алгыла, эртең Кудай эсеп алганга чейин. Вазину амалакум кабла ан тузан. Амалыңарды таразага койгула, эртең Кудай таразага койгонго чейин дейт. Бүгүн кээде чорник кассага башкага жөнөп атып, мен чорник кассага барганга чейин не кылдым? Кудай үчүн кандай амалдарды аткардым, кандай амалдарды аткарбадым? Урматтуу апалар, жашаганда каалагандай жашап көндүк буга чейин. Бүгүн биз дин жаатында Кыргызстан коомчулугу алдыга чыкты, кошуна мамлекеттерге башкага эсип таркагандан бери канча жаш устаздар чыкты, башка болду, канчалаган жоолукчандар болду. Машалла, могул жерде да басымдуу 99% жоолукчандар болуп турасыздар. Биз иманга, динге кайттык деген менен дагы деле бизде кемчиликтер бар. Биз кээде мына ошол динди, бүгүн мен айтам, ушул дин бизде эки эле жерде, динде кандай экен, же болбосо дин менен кылыш керек деген нерсе ошол аял алып качып келгенде никеде өлүп калса жаназада гана молдодон сурап калды. Дамыла канчага жаназа кылалы, кантип көмөлү. Дамыла никесин кыйып бериң. Итого ошо никесин кыйганга эле чакырат ол. Кандай кыз алган жөнүндө же кандай күйөө балага кыз берген жөнүндө эч ким сурабайт.